Жолук, то есть аял затына Алла Субхана ва Тааланын бул фарызы. Балагатка толгондон кийин фарызы. Ким аткарат, ким аткарбайт, динде мажбурлоо жок. Динде жакшы угуп алыңыз. Жүрөктөгү иманга даже эч мажбурлоо жок. Не только буларга, бирөө мажбурлап намаз окутуп атасың, окуп атат. Ал мажбурлап намаз окуп, намаз кабыл болбойт аныкы. Бирөө мажбурлап калима айт болбосо мындан. Ал жүрөгүндө иман болбогондон кийин миллион жолу айтсын, ал кабыл эмес ал. Ла икраха фид дин. Диндечи мажбурлоо жок. Жүрөгүнөн ынанып калима айтса, ошо ишенет ана. Өнөн жүрөгүнөн ынанып намаз окуса, ошондой болот ана. Демек тугандар, бизде дагы биз шарияттын өкүмүн айтып коюу, кыямат күнү биз жооп беребиз. Ар бир адам мусулман, ар бир адам жооп берет. Шарияттын өкүмү кандай айтып, бирөөгө жагабы, жакпайбы, аны кызыктырылбайт. Шарияттын өкүмүн айтып кой, амал кылабы, кылбайбы өзү билсин. Аракты мисалы арам деп айтып кой, бирөө ичеби, ичпейби, өзү жооп берет. Жолуктун маселеси да балагатка толгондон кийин Алла Субхана ва Тааланын бул фарызы. Жараткан Алла Субхана ва Таала берген бул фарызы. 100ге келе турган болсок, бул тугандар аврат эмес. Жашырганга милдеттүү.